أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Жаратканын баарыбызды сараңдыктан, коркоктуктан, кайгы кыжалаттан, карызга баткандан, алсыз болгондон, жалкоолуктан, залымдардын зулумдугунан Аллахым сактасын. Туугандар, ар бир күнүбүз ахиретти курат же бузат. Ахирет курулат иман жана амали салих, жакшы амалдар менен. Ахирет бузулат иман менен жакшы амалга, кайдыгерлик, кош көңүлдүк менен. Ошон үчүн бул дүйнөдөгү ар бир кылган ишибиз жазылып атат, сакталып атат. Кыямат күнү Алла субханаху ва таала китептин өңүндө, китептин шекилинде ар бирибизге бере турган күн бар, окута турган күн бар. Пайгамбарыбыз айтат, даңк болсун дейт. Кимдин ошол амал дептеринде көп истигфар чыгып калса дейт. Көп истигфар дегени Алладан кечирим көп сураган экен дүйнөдө. Ошол инсанга даңк болсун дейт. Туба, бакыт болсун. Бейиштин туба деген дарагы ошого буйрусун дейт. Кимдин сахифасында, амал дептеринде истигфар, мындайча айтканда Алладан кечирим сураган көп табылса. Алла Тааланын ибадаттын акысын эч ким бере албайт. Акыйкат ушул. Алла Тааланы, Алла субханаху ва тааланын аты кечирүүчү. Алла Таала жөнүнө кечирүүчү эмес, кечиргенди жакшы көрүүчү. Алла суралганды жакшы көрөт. Кечиргенди жакшы көрөт. Жардам бергенди жакшы көрөт. Жараткан Алла Таала биздин сиздин тообабызды күтөт. Ошон үчүн иншалла тообадан кечикпейли туугандар. Дүйнө жалган дүйнө. Алдап кое турган дүйнө. Ошон үчүн пайгамбарыбыз көрсөткөндөй дүйнөгө мамиле кылсак, иншалла бу дүйнөдөн утабыз, ахиретте да утабыз. Болбосо дүйнө өзүнө сиңирет. Дүйнө таттуу, дүйнө жалтырак, дүйнө алакыста турган. Дүйнөнүн ар бир нерсесинде адамды бекапар кыла турган нерсе коюлган. Адамды Алланы унуттуруп кое турган, ахиретти унуттуруп кое турган, өлүмдү унуттуруп кое турган. Өзү эмнеден жаралганын жана жаралганын максатын унуттуруп кое турган нерсе дүйнөнүн ичине коюлган. Кур'андын бир аты эстетип турат. Ошон үчүн Кур'ан окуган адам, маанисине көңүл бурган адам эстеп турат. Дагы бузулуудан узак болот. Оңолуу жагына ооп турат. Оңолуу жагына кадам таштайт. Дүйнө тартып адамды сараңдыкка, ачкөздүккө, көрө албастыкка, макулбу? Мынандай жаман нерселерге, текеберликке, эң жаманы Алланы унутуп калганга чакыра турган сыпаты бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, алейкум бил масжид, силер мечитти бекем кармагыла. Вал жамаа ва амматин нас, жамаат менен жүргүлө. Жалпы ел менен болгула. Пайгамбарыбыз бекер айткан жок муну. Ошон үчүн туугандар, жараткан Алла Таалам берген ар бир күндү, ар бир түндү баалайлы. Бул күн түн бизди күнөө кылыш үчүн берилбей эле турат. Күнөө кылганга Алла өмүр бербей эле турат. Бул ден соолукту сизге Алла күнөө кылыш үчүн берген жок. Бул байлыкты Алла Таалам сизди күнөө кылыш үчүн берген жок.
кутурганга, шайтандаганга, бузулганга, күнөө кылганга берилген жок булар. Алла Таала бул сизге бизге өмүрдү, ден соолукту, акыл эсти, байлыкты, мансапты, бийликти канча неемат берсе, ахиретин куруп алсын деп берет. Неематка шүгүр кылсын, ахиретин куруп алсын. Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин. Вала зикруллахи таала акбар. Вала зикруллахи акбар. Алла Тааланын зикри ең улуу нерсе. Алланы эстеген улуу нерсе. Алланы унуткан чоң күнөө. Алланы зикир кылган бул өтө улуу нерсе. Алла Тааланы унуткан өтө чоң күнөө. Шүгүр кылуу Алланын акысы. Ибадат Алланын акысы. Шуның үчүн агайын мусулман бир туугандар, Алла Таалам бизге ислам динин берди. Үйрөнсүн деп, түшүнсүн деп, амал кылсын деп, бекем болсун деп, башкалар менен бөлүшсүн деп, ислам дини, тынчтыктын динин берди. Ааламга тынчтыкты орнотсун деп берди. Коогалаң, тополоң, келишпестик, согуш, кан төгүү, кордук, зордук, зомбулук бардыгын токтотуш үчүн Алла ислам берди. Ислам диндин максаты ушул эле. Бардык кан төгүү, келишпестиктерди токтотуу ислам диндин максаты. Дүйнөгө тынчтыкты орнотуу. Эч кимдин мал мүлкүнө кол салбасын. Эч кимдин жанына кол салбасын. Эч кимдин абирине кол салбасын. Исламдын мынакей максаты ушул туугандар. Мунун бардыгы имандан, жакшы амалдан башталат туугандар. Ушул жакшы амалдардын бири Алла Тааланын зикири. Өткөнкү сабактарда дагы айтканбыз, бүгүн улантабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Харраджал Баззар би иснадихи ан Анас радıyallahu anhu. Анас деген пайгамбарыбыздын сүйкүмдүү сахабаларынын бири, пайгамбарыбыздын кызматында болгон 10 жыл. Бу киши риваят кылат. Инна лиллахи сайяра минал малаика. Аллага таандык периштелердин ушундай бир кыдырып жүргөн бир топу бар экен. Жер бетин кыдырып жүргөн өзүнчө бир периштелердин топу бар экен. Ятлубуна хилака зикр. Алар эмнени издейт? Эмне кылып жүрүшөт десеңиз, зикирлердин халкаларын. Мындайча айтканда, кайсыл жерде зикирлер болсо, ошол жерлерди издешет экен булар. Фаида атау алейхим. Качан алар тапкандан кийин аларга барып, анан хаффу бихим, аларды курчап алат экен. Сумма баасу раидахум иля сама иля роббал изза. Кийин алардын жетекчисин тартып жөнөтүшөт экен. Бар. Де Алла субханаху ва таалага. Фаякулуна, алар айтышат экен: Роббана атайна аля ибад мин ибадик юаддимуна алаак ва ятлуна китабак ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك لآخرتهم ودنياهم. Бул периштелер бар дейдиген. О Роббубуз, биз сенин пенделеринин арасынан бир пенделерге бардык. Алар сенин неематтарыңды кадырлап атышыптыр. Неематтарыңа таазим этип, аларды неематтарыңы улуктап, эстеп аткандар экен алар. Senin kitabın Kur'an-ı Kerim'de okup atıştır. Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'a salavat aytıp atıştır. Cana dünya ahiretin sorav atıştır. Dünyanı dağı ver, ahireti dağı dep ver. Feyakulu tabarak ve taala, Allah Teala aytadiken: Huşşuhum rahmeti fehumul culasa la yashqa bihim jalisuhum. Alardı men rayımım menen kaptağıla. Allah Teala aytadi: Men rayımım menen alарды kaptağıla. Kurçağıla bardık men rayımım menen.
Алар ушундай бактылуу адамдар, аларга четтен келип кошулган дагы бактысыз болбойт dedi. Жөн эле келип кошулуп калган адам дагы ошо маселестен бактысыз эмес. Мына биздин отурганыбыз бекерчилердин отурганы эмес тугандар мына. Бул Алланы сүйгөн адамдардын majlisi. Аллага шүгүр келтирем деген адамдардын majlisi. Аллага ибадат кылам, дүйнө ахиретимде оңдойм деген адамдардын majlisi. Бул зикирдин, имандын, илимдин majlisi бул. Периштелер курчай турган majlis. Алла Таалам сыймыктана турган majlis бул. Ошон үчүн буга илимге мечитте кеткен убакыттарды эч качан кысылбаш керек. Мен бир иштерим калып кетти эле, кап бирөөгө жолугушум керек эле. Чыгарып коюң мени. Дүйнө бүтпөйт. Бул жактан алхамдулилля, Куран, хадиске сугарылайлы. Өзүбүзгө келип алайлы хотя бы. Ичине бир заряд алып алайлы. Өчүп калган телефон менен кайга урат эле? Ичине заряд алып алайлы. Мына пайгамбарыбыздын берекелүү, нурлуу хадистеринен өзүбүздүн үлүшүбүздү алайлы. Ошон үчүн илим каерде болуп атса, каерде сабак болуп атса калбайлы. Бул өзүбүздүн ахиретибиз үчүн. Жабир разияллаху анхудан риваят бар. Айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге бир жолу чыгып келип, мындай деди дейт. Хаража алейна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям факал: "Я юханнас, инна лиллахи сарая минал малаика." Ey адамдар, Аллага таандык периштелердин бир жамааттары бар dedi. Өзгөчө. Tahillu ve taqifu ala majalisi zikr. Алар зикирдин majlislerine gelişet eken, oşularga düşüşet eken dagı, oşular men boluşat eken. Farta'u fi riyadil cennet, oşonduktan sizler beyiştin bakçalarından kup ottoğula. Mında çetkanda ayavay toyğula. Yaxşılap özüңөрдү kandırgıla deydi. Farta'u fi riyadil cennet. Beyiştin bakçalarında özüңөрdү toya kandırgıla. Kalu ve ayna riyadil cennet. Sahabalar soraştı, beyiştin bakçası kayakta dedi. Kala majalisi zikr. Zikirdi majlisleri beyiştin bakçaları eken. Şoğa Peygamberimiz aytат. Fagdu ve ruhu fi zikrillah ve zkuruhu bi anfusikum. Emisler sağır dağı, erteminde, geç dağı Allah'ın zikrinde olur. Özüңөр da Allah Ta'ala'ya zikir kılıp oşondoy jerlerge barıp жүрgүlөр. Man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu indallah falyanzur kayfa manzilatullahi indahu. Fa innallaha yunzilul 'abd minhu haythu anzalahu min nafsihi. Rawahu Abu Ya'la vel Bazzar vel Hakim. Kim yaxşı görse Allah'ın aldında özünün daracasını bilüğünü andal karasın. Anın aldında Allah Teala'nın manzili daracası kanca. Sizce, mendele siz her birinizce Allah'ın aldında kanca kadırınız var bilginiz gelseçe oňoý eleken de anda sizdin aldığınızda Allah'ın dininin kanca kadırı var. Kançalık Allah'ın dininin kadırı olsa oşonçalık siz Allah'ın aldığında kadırınız var. Andan aşağı emez. Eğer de Allah'ın dininin kadırı sizde çok bolsa bilip koyunuz. Sizdin Allah'ın aldığında hiç kadar kadırınız yok. Uşuğa canaşalı olur da Allah'ın dini yemi çoğun. Bardık amaldardın toktomu. İman, İslam, ihsan. Oşonun bir bölügünü aytayın. Misali ibadatların en abzeli namaz. Sizin aldığınızda namazdan kança kadırı var? Ramazan ayının orozosunun kança kadırı var? Sizden aldığınızda Allah'ın farz kılgan zeketinin, acılığının kança kadırı var? Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'nin kança kadırı var sizden aldığınızda? Uşunu aytınız. Anan sizden kadırınızı Allah'ın aldığında kança eken biz aytayın.
Ошон үчүн айтат туган, Алла субханаху ва тааlanın динин кадыры биздин жүрөгүбүздө болсун. Бүгүн дүнүйөнүн кадыры бар бизде. Дүнүйө үчүн бир тууган менен урушуп атабыз. Аял менен ажырашып атабыз. Өлүмгө чейин барып атабыз. Бир тууган менен тиякта соттошуп, камашып атабыз. Дүнүйө үчүн. Эмне үчүн? Дүнүйөнүн кадыры бар жүрөктө. Дүнүйөнүн баркы бар. Дүнүйөнүн урматы, баасы бар. Эгерде диндин кадыры болгондо, диндин урматы, баркы, баасы болгондо, башкача мамиле болот. Ошон үчүн мына даваттын мээнетинин бир максаты ушул. Ар бир мусулман эркек аялдын жүрөгүндө диндин кадыры, баркы, баасы жана талабы пайда болсун. Даваттын максаты ушул. Бирибизге кыдырып, областтарга барып, райондарга барып, айылдарга, элдерге жолугуп, баарын элди бөлбөй, урууларга бөлбөй, жамааттарга бөлбөй, бардыгын жүрөктөн жакшы көрүп, даватка чыккандын максатынын бири, улуу максаттары көп мунуку. Бири ушул. Ар бир мусулман эркек аялдын жүрөгүндө диндин кадыры болсун, диндин талабы болсун. Бүгүн бизде дүнүйөнүн талабы бар. Ага эч ким кызыктырбайт, эч ким айтып отурбайт, өзүбүз эле кылабыз аны. Эмне үчүн? Жүрөктө бар да. Бирөө талашып бир нерсе кылсынчы? Жаныбызды беребиз, эмне үчүн? Кадыры бар жүрөктө. Бирөө келип мына менин топума алып ыргытып берсе, мен эмне кылар экенмин? Мына дүнүйөнүн кадыры бар да. Алып мен машинеме бирөө таш урсунчу, эмне кылат экенсиз? Пайгамбар сүннөт тебелеп атса, жүрөгүбүз деп да койбойт го. Намаз окулбай атса, арамдык кылынып атса, зулумдук кылынып атса, жүрөгүбүздө даже мына кичине бир хай ушу туура эмес кылып атат дегенге чейин тилибиз менен айткан тиякта токтотуп турсун, колубуз менен токтоткон тиякта турсун, жүрөгүбүз менен жаман көргөнгө чейин жетпей калып атабыз го. Арамды көрүп, эчтеке эмес депчи. Кандай эчтеке эмес? Астагфируллах. Андан төмөнкү пайгамбарыбыз айткан: "Ман раа минкум мункаран фалюгайирху бияди." Силердин араңардан ким арам нерсени көрсө, колу менен токтотсун. Файлам ясата, эгерде күчү жетпейби, фабилисани. Анда тили менен токтотсун. Тили менен да күчү жетпейби, хотя бы жүрөгүнөн жек көрсүн. Ошол арамдычы. Ушул имандын эң төмөнкү даражасы деген. Андан төмөн жок экен. Мынакей, Алла Таала анткени пендени даражасын ошо Алла Таала кандай даражага коет дейт? Кайсыл даражага ал өзүн койсо. Алла Таала. Демек Алланын дини биздин жүрөгүбүздө туугандар баркы, азаматы, улуулугу биринчи турсун. Куран, пайгамбарыбыздыкы, Курани Карим, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын даражасы, пайгамбарыбыздын сүннөтү мындайча айтканда, Алла Тааланын каламы биздин алдыбызда эң улуу даражада болсо, биз дагы Алланын алдында улуу даражада болобуз. Ошого жараша Алла Таала мамиле кылат. Анас ибн Малик радыйаллаху анхунан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Ида марартум би риядил жанна фартау." Качан силер бейиштин бир бакчасынын жанынан өтүп баратсаңар, той кыла деген. Жакшылап, канып той кыла. Кол ва ма риядил жанна. Бейиштин бакчалары эмне деп сурашканда, пайгамбарыбыз айтты: "Хилакы зикр, зикирдин халкалары." Зикир кылып отурганда. Имам Тирмизи айтып атат. Абдулла ибн Амр радыйаллаху анхумадан риваят, бу киши айтат: "Мен пайгамбарыбыздан сурадым" дейт. "Ма ганимату маджалиси зикр." Зикирдин мажлистеринин олжолору эмне? Олжо. Олжолору эмне дегенде пайгамбарыбыз жооп берди. Ганимату маджалиси зикр аль-жанна. Зикирдин мажлистеринин олжолору бул бейиш dedi. Абу Дарда радыйаллаху анхудан риваят. Аллаху акбар, эмне деген хадис. Өмүр бою эле эч нерсе кылбай зикир кылып отура бере турган хадис. Алардын даражасын угуңуз. Эртеге кыямат күнү Алла Таалам зикирдин мажлисинде, зикирде жүргөн, тилин зикирге көндүргөн,
zikirdi bekem karmagan adamlarga Allah kanday muamele kılat uğunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıyor. La yeb'asannallahu aqwaman yawmal qiyamah fi vujuhihim nur ala manabir lu'lu yughbituhumun nas laysu bi anbiya ve la şuhada. قال فجسى أعربي على ركبتيه فقال يا رسول الله هل لهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه رواه Tabarani بإسناد حسن. Allah ertege kıyamet günü bir top kovumdu tirildi degen. Alardın yüzlerinde nur ola degen. Alar brillianttan jasalgan minbarlarda oturat eken. Adamlar alardı görüp suktanyşat eken. Alar özleri paygambar emes, şehitler dagı emes eken. Oşondo bir beduin tizele oturdu dagı paygambarımıza soradı. Ya Rasulullah, aytıp berinçi alardı, çeşmelep berinçi alar kim? Biz bilip alaylı dedi paygambarımız aytdı. Allah'ın yolunda biri-birini jakşı görgönдөр. Her türlü urulardan, har kanday şaharlardan toptoluşkan Allah'ın zikrine alar zikir kılışat Allah'ın. Nede karağınız tuğanlarım? Peygamberler emes, şehitler emes, bu kıyamet günü Allah subhanahu ve teala brillianttan jasalgan minbarlarga oturguzat eken. Minbar degen bardıq içinde büyük oturat. Muna minbar dep koy. Saraqsıyda görseňizler gerek, o büyük çıkıp kim bar go? Oşondoy jerlerge oturat eken, bardıq adamlar alardı görüp suktanyşat eken. Bular özleri paygambar emes deydi, şehitler dagı emes deydi. Allah'ın yüzlerinde nur deydi. Bular kanday adamlar dep tutsam. Ana oşonu suraşkanda paygambarımız aytdı. Allah üçün bir-birini jakşı görüp, har kanday urularda, har şaharlarda toptoluşup Allah'ın zikir kılışkanlar deydi. Çünkü inşallah Allah subhanahu ve teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de oku dagı bul Allah'ın zikrine girer. La ilahe illallah subhanallardan bullağı savaklarga, bayandarga Allah Taala'nın zikrine girer. Kaysı amal Allah'ını estetse, oşa Allah'ın zikri. Kaysı amal Allah'a baş eğdirse, oşa Allah'ın zikri. Amr ibn Abasa radıyallahu anhudan rivayet aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ukkamın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, jaratkan Allah subhanahu ve teala'nın aldında bir top kişiler olat. Alar peygamberler, şehitler dagı emes. Alardın yüzlerinin nurları görücülerдің nazarın kaptap jap kalat. Даже peygamberler, şehitler alarga suktanyşat. Alardın oturgan makamdары jana Allah Taalaga jakındığı. Peygamberden soralganda alar kim ya Rasulullah degende Peygamberimiz aytkan hum cumma'un min nawazilil qabail yectemi'un ala zikrillah fayantaquna ataibal kalam kama yantaqi akilut tamr ataibahu rawahu Tabarani. Bunday deydi. Alar kimler degende alar her türlü urulardan, har kanday şaharlardan toptolgon min nawazin qabail menake. Yalardan gayrın toptolgon eken dese nazi' dep aytıp koyatken bul degen joçun biri-birini tanыбайт. Biri biri-birini Allah üçün jakşı görüşet. Oşolordu Allah'ın zikri toptodu. Har kanday urulardan, har kanday jerlerden biri-birini tanыбайт. Muna uşulardı, bulardı ne kılat dese Allah'ın zikrine toptoluşat dagı. Алар сөздүлөрдүн жакшысын тандайт, кандай курмаларды сатып алып атканда жакшы курмаларды тандагандай. Бул деген мындай да туугандар. Биз базарга барып бир нерсе сатып алсак, клубника деп коюп, өрүк деп коебуз, черешня. Жосу да кандай нерселер сатып алсаңыз, мындай карап, чиригендерин, жосу курт жегендерин ары коюп алып коесуң го. Булар дагы сөздөрдүн эң мыктысын тандап сүйлөйт экен да. Урдурur öğretken der seni. Oyuna gelgenleri söylüyor öğretken. Toktatu durup. Sözdördü en jakşısını tandap anan söyleydi. Özgöçü apalarga.
Enelerge sözdördün eң mıktısın tandap durup ana süyleydi da. Ошо? Wa bil walidayni ihsana. Allah Taala Kur'an'da ata-enelerge eң çıraylı devele koyup koydu da. Eң çıraylı söz ata-eneler üçün. Eң çıraylı tamak, eң damdı, eң sıylı tamak ata-eneler üçün. Eң жақшы кийим, eң жақшы кызмат ата-энелер үчүн. Eң жақшы сөз ким үчүн? Алар болсо сөздөрдү азыркындай пайгамбарыбыз мисал менен келтирип атат да. Мөмөлөрдүчү акилу тамыр деп коет, курма жеген. Мынакей Мекке Мединага барып жүрөсүздөр, ажылыкка, умрага, ошол жерде ана курмаларды атып, эң мыктысын тандайсың да. Эми бизде курма жок го, бирок мен мөмө жемиштерди мисал келтирип айттырдым. Ошол жерден эң мыктысын тандагандай, сөздөрдүн дагы эң жакшысын, эң мыктысын тандап туруп, анан айтайын. Кана ушуга келсек, Бишкек жашоо вообще башкача болмойт да. Бул кандай ушундай жашоого келсек, үйлөрүбүздө кандай деген ынтымак, кандай деген бакыт, кандай деген тынчтык, кандай деген аял менен күйөөсүнүн ортосундагы сүйүү, ата-энеси менен балдардын ортосундагы сүйүү эмне деген керемет болмок. Келбей атпайбызбы? Маселенин бардыгы ушуну укпай атпайбызбы? Пайгамбардын сөзүнө көңүл бурбай, батыш чыгышты карап жашап атпайбызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге эки дүйнөнүн бактылуулугун алып келген жолго салайын десе, кополураак сөз ба? От кайдаса бокко качат дегендей. Биз ошондой болуп калдык да. Динге чакырып, жакшынакай нерселерди. Сизди артта калсын деп эч ким айтпай эле турат. Эч ким сизди мына ракетанын доорунан, төөнүн дооруна тартып аткан жери жок. Просто сизди адамгерчилик дооруга чакырып. Көп динсиздер, дин душмандары ушинтип өздөрүнүн уусун чачып турат да. Бул ислам десе эле, тетияка чакырат, ана мындай кылат. Карасаң өзүнүн уяттуулугунун, уятсыздыктын эшигине бардыгына киргизгенди карашат. Так атын коюп коюшат цивилизация деп. Акыйкатта канализация. Аттың. Адамдын акылы шайтан ойноп койду да. Аферисттерди мактап калдык. Деп. Жалганчыларды, алдамчыларды, чын сүйлөгөндөрдү жаман көрүп калдык. Ким дос, ким душман тааныбай калдык да. Ажырата албай калдык. Өкүнүчү ушул да. Айта турган сөз көп бирок. Арман да көп. Allah barımızda oңдосын, amin. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet. Abu Hurayra jana Abu Said ekoten radıyallahu anhumadan. Ular eko Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelişti de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip güvülüp kötü. Peygamber mınday dep aytkan. La yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah azza ve cel illa haffathumul malaika ve ghashiyatuhumur rahma ve nazalat aleyhimus sakina ve zakarahumullah fiman inda rawahu Muslim. Qaysi bir qavm, qaysi bir cemaat, el Allah'ın zikrine otura turgan bolsa, alardı perişteler koşaydı eken. Allah'ın rayımı alarga jaydı eken. Alardın жүрөктөрүнө Allah Taala'nın beypillikte ornatat eken. Jana Allah Taala alardı özünün aldındagı periştelerinin aldında zikir kılат eken. Mындайча айтканда alardı aytıp Allah sыймыктанат eken. Allah'ın zikrini. Oşun için bir үйгө барсак, тойго барсак, же bir жамандыкка барып калсак, bir жаназага, кандай гана мусулмандардын башы бириккен жерде кичине зикир кылыш керек экен. Ар нерсени эле сүйлөп, жүрөктү карайтып, ахиретти талкалай бербей, ошондой моменттерде мейли аз болсо дагы Алла Тааланы эстеп, анан сөздү баштасак, анан ишти баштасак, Кудай кааласа иншалла берекелүү болот, жакшы болот дегенде жакшыга жакын болот.
Mınal жерде периштелер куурчап, Алланын райымы аларды жаап, аларга сакина түшүрөт дегени, Алла субханала таала жүрөктүнче, жүрөк ушундай бейпил рахат түшүрөт экен сакинаны. Ал аркылуу жүрөктөгү караңгылык кетет экен. Күнөөгө болгон кызыгуу барго өчөт экен. Жүрөк тазарып, агарып, жакшы амалдын аркасында бактылуулук көрүнө баштайт экен. Күнөөнүн аркасынан бактысыздык көрүнө баштайт экен. Алланын неаматына шүгүр кылып, Алланын тагдырына разы боло баштайт экен. Ушунун аты итминан деп коет. Жүрөккө Алла субханала таала сакина. Демек, Алла тааланын жүрөккө тынчтык чагырып коет. Качан Алланы зикир кылсаң, ушулар болот. Алланы зикирле кылсаңыз, ушулардын баары болот. Машина айдап жүрөбүз баарыбыз. Жөө деле басып жүрөбүз. Нары берле жөнү 1 саат жөнү басып жүрөбүз, киши зикир кылып жүрөй. Ден соолукту эле мейли азыр 2 саат, 3 саат баскандар бар да. Мен ден соолук мейли ушул дүйнөдө киши пайда болуп атат, туура эми, терлеп, эме атын эле тамак сиңип дегендейчи. Бирок бекерди басыш үчүн жаралган жокпуз го эми. Кичине ушу зикир кылып жүрсөк болот эле го. Машина айдап барат, Алла таалам ушу машинени берди. Бир эстеп койбойсузбу ушуну? Бир убакта машинеси жок эле жүрдүк эле го. Аллага шүгүр, ушу велосипедим болсо дагы, эшегим болсо дагы, кандай уна, эмнем болсо дагы, басканыма бутум бар экени. Шүгүр деп, Алланы зикир кылайлы. Хадистерде зикирлердин иншалла түрүнө эми келебиз азыр. Андан сандарына келебиз, түрлөрүнө келебиз. Бирок болбойт дегенде баарыбыз билебиз да. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Айтыңызчы. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Бүгүн төрөлдү. Ла илаха иллаллах. Бүгүн бирөө азыр өлүп калды. Ла илаха иллаллах. Дейзе? Шуну ачка болуп калдым. Ла илаха иллаллах. Түнгө жеткирди Алла таала, түндү көрдүм. Ла илаха иллаллах. Танга жеткирди Алла таалам, күн чыкканын көрдүм. Ла илаха иллаллах. Апамды көрдүм. Ла илаха иллаллах. Атамдын үнүн уктум. Ла илаха иллаллах. Бүгүн намаз окудум. Ла илаха иллаллах. Бүгүн алхамдулилlah уурулук кылган жокмун, эч кимди алдаган жокмун, эч кимге көрө албастык кылган жокмун. Ла илаха иллаллах. Аллахын тааныйм. Аллахын тофиги. Биз качан кылабыз зикирди? Кабыр баргандабы? Зикирдин катырган учуру пока денеде жан бар, ошол учурда. Ошон үчүн бул нурланат. Азыр канча жыл айттык го? Алхамдулилlah, канчалык ушу ихлас менен берилип айтсаңыз, ошончолук жүрөктөн караңгылык кетет. Жүрөктөн күнөөгө болгон кызыгуу кетет. Бирөөгө арам ойлогон кетет. Ишенип коюң. Бирөөгө вообще арам, жамандык каалай албай каласыз. Каалайын десең ана бошошпойт. Зикирдин баракети. Алланы эстейт. Алланын 99 аты бир хадисте келген. Валиллахил асмаул хусна фад'ууху биха. Алла Куранда айтат, Аллага таандык чырайлуу аттары бар. Эң чырайлуу кооз аттар Аллага таандык. Ошол аттар менен Аллага кайрыл кыла дейт. Я Рахман, Я Рахим, Я Тавваб, Я Раззак, Я Муиз, Я Гаффар, Я Гафур, Я Ханнан, Я Маннан, Я Бади, Я Нур, Я Карим, Я Хаким. Алла Таала кайрыла турган. Я Басир, Я Хабир, Я Самир, Я Тавваб. Алла кандай деген аттар. Алла ашырар. Зикр кылабыз иншалла. Нет,
Sakina деген бейпілдік. Sakina. Алымдарыбызчы Sakina ойынша тәфсирлерді берген. Sakina Аллахның өзгөчө рахматы деген. Кейбіреулер айтқан Sakina деген бұл үшінші специальный бір періштен Алла жібереді деген. Көбір болса мындай қылып тұр, жүректегі бейпілдікті айтқан. Жүректегі тыныштық рахматты айтқан. Кейбіреулер айтқан Sakina деген өзінше бір мақлуқ. Ушунча адамға мындай тыныш болып ауыра басады ғой. Ошода Sakina деп айтқан. Ар кандай тәфсирлер келген да. Савабу калимату таухид ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Таухид келимесінің сауабы. Біліп қойыңыз туғандар, бардық пайғамбарлар ушул калима үчүн келген. Таухид калимасы. Биринчи таухид. Таухид дегени Алланын жалгыз деп билүү. Сиз жалгыз деп билбесеңиз деле Алла жалгыз. Сиз айтпасаңыз да Алла жалгызан. Кандай эле Аллага биз мактоо айтпасак деле мактоого татыктуу ал. Аллага биз ибадат кылбасак деле Алла ибадатка татыктуу. Шүгүр кылбасак деле ал шүгүргө татыктуу. Шүгүр кылганыңыз сиздин пайдаңыз. Шүгүрсүздүк сизге зыяны. Шүгүрдүн пайдасы, шүгүрсүздүктүн зыяны адамдын өзүнө кайтат. Дуалга эмес. Сизге кайтат. Мага кайтат. Шүгүр кылсак, bunun пайдасын көрөсүз. Шүгүрсүздүк кылса, зыянын көрөсүз. Ким? Сиз, мен. Аллага эмес. Алла итак эле шүгүргө лайыктуу. Ибадатка лайыктуу, мактоого лайыктуу, эстегенге лайыктуу, сураганга лайыктуу, коркконго лайыктуу Алла, үмүт кылганга лайыктуу Алла. Алла эч кимди алдабайт, алданбайт. Эч кимди унутпайт. Жараткан Алла субханаху ва таала жакын, узак эмес. Баарыбызды угуп турат, баарыбызды билип турат, баарыбызды көрүп турат. Эч нерсе андан жашыруун эмес. Алланын шериги окшошу жок. Ошол калима таухид. Ушул ла илаха иллаллах калима таухид дейт. Ушунун сабабы. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала ушул калима таухидтин мисалын баян кылган. Мынандай деп. Ба'дауду биллахи минаш шайтанир раджим. Дарабаллаху маталан калиматан тойибатан. Алла Таала калима тойиба, жакшы сөздүн, эң мыкты сөздүн мисалын баян кылган. Кашажаратин тойибатин, жакшы даракка окшош. Аслуха табитун, анын тамыры өтө бекем. Ва фаруха фис-сама, бутактары болсо асманда. Тути укулаха кулла хин биидни раббиха, ал мөмөлөрүн дайыма берип турат өзүнүн жаратуучусу Роббусунун изини менен. Ибн Аббас разияллаху анху айткан, ал калима тойиба деген хия ла илаха иллаллах. Бу ла илаха иллаллахнын тамыры жети жерде. Бунун дарак, бутак, мөмөлөрү жети асман. Мынандай калима. Бул жети жер, жети асмандан салмактуу. Салмактуу. Жети жер, жети асманда. Бул ааламдын жаны. Бир болот адамдын жаны. Бир болот ааламдын жаны. Адамдын денесинде жан болсо пайдалуу. Адамдын денесинде жан болсо бекене пайдалуу. Biz az meşitке geldik, canımız var, ошон үчүн келдик да. Сүйлөп атабыз, жаныбыз бар, сүйлөп атабыз, угуп атабыз, жеп атабыз, күлүп атабыз, ачууланып атабыз, ойлонуп атабыз, басып атабыз, отуруп атабыз. Кээ бирлер сальта таштап атат. Жан бар ошон үчүн да. Жан жок болсо эмне? Жараксыз. Мүчөлөр бар, жараксыз да. Бардык мүчөлөр ордунда турат. Качкада жүргөн. Бардыгы нормально. Бирок жараксыз да. Көз жарабайт, кулак жарабайт, тил жарабайт, мээ жарабайт, пут, кол, эчтекеси жарабайт. Эмне үчүн? Жан жок. Бунун пайдасы жок, только зыяны бар. Зыяны ошон үчүн зыяны адам коркот, бала чака коркот, жаман жыт чыгат, оору таркайт, тез алып барып көмүп кетишти.
Ең жақыныңды ең ұзақ алып барып таштап бересің да. Барып тез көміп, нарда мен топырақты үстіне таш баш кірпіш нәрсені таштап тұрып, шаңытқан бойдан нардан тез басып жаққа келіп, спокойно чай ішіп. Бізге де ошондой эле болот. Бизге деле ошондой эле болот. Алар күлүп жүрүп, аларга да кезек келет, баарына да кезек келет. Кудум ушундай адамдын жаны бар, бир ааламдын жаны бар. Адамдын жаны чыкканда эч нерсе кереги жокпу? Бул ааламдын жаны чыкканда талкаланат. Бул ааламдын жаны ла илаха иллаллах. Айтыңчы? Ла илаха иллаллах. Ааламдын жанын түшүндүкпү? Адамдын жаны ааламдын жаны. Пайгамбарыбыз айткан, кыямат деген бул аалам талкаланганда айтат да. Мына ушу күн, ай, жылдыз, асман, жер, бул галактика, суу, тоо, океан, булардын баардыгы талкаланат. Ушунун баардыгын ким жасап, корган, жараткан, ошо өзү талкаланат. Бирок пайгамбарыбыз айткан, ла тақуму саа хатта юқал фил ард Аллах, Аллах, ва фи риваятин ла илаха иллаллах. Кыямат келбейт деген. Жердин бетинде Алла деп айткан бир киши эле болсо, ла илаха иллаллах деген бир эле киши болсо, кыямат болбойт экен. Ошол акыркы дүйнөдөн кеткенде, ла илаха иллаллахты айткан киши акыркысы кеткенде, бул аалам болду экен. Демек бул ла илаха иллаллах менен турат. Ошон үчүн дайыма кайра айтайлы, тилибизди көндүрөйлү. Тилибиз аз көнгөн эмес го. Бизди тилибиз билесизби кайра көнгөн? Бирөөнү ушактаганга, сындаганга, кордогонго, өзүбүздү мактаганга. Ушу эки эле момент издеп жүрөбүз. Эптеп бир момент болсо мен мактап калайын өзүмү. Мен мектепте мен эле да. Башка кимсе анын баардыгын жамандыгын айтабыз. Жок, тилди туугандар бул нерседен токтотойлу дагы. Жаратканды мактага өткөзөйт. Мен күнөөкөрмүн, мен катакермин. Я Алла, мен адаштырба. Я Алла, өзүң таныт мага. Мени бир тамчыдан жаратыпсың, мени таанытчы мага депчи. Өзүңдү бир таанытчы мага. Алладан сурайм. Марифат, познание. Алладан сурайм. Я Алла, мен өзүңдү тааныт мага. Алла өзү айтат. Мен өзүм жакшы көрдүм дейт да, өзүмдү тааныштырган. Ошон үчүн Алламды жараткам. Мен өзүмдү тааныштырганды туура көрдүм дейт да. Ошон үчүн Алламды жараттым дейт. Ааламдагы ар бир нерсе Алла Тааланын жаратканына, Алла Тааланын жүргүзүп турганына далалат. Алла тургузуп турат. Койюм деген сыпаты бар Алла Таала. Бардыгын тургузуп турат. Ай, күн, жылдыз, барды галактиканы отур. Биз эмне деле жүрөбүз да? Кичине көтөрүлүңүзгү бияка. Кеттик. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Абу Хурайра бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин эң көп баян кылган раисул мухаддисин ушул. 5374 хадис баян кылган. Бул Абу Хурайра радияллаху анху пайгамбарыбыздан сурап атат да, бир момент сурап калган экен да. Мындай деп. Культу, я Расулаллах, ман ас'аду нас би шафаатик йауман кияма. Эртеге кыямат күнү сиздин шафаатыңызга лайыктуу болгон эң бактылуу адам ким деген да. Суроону караңыз. Сиздин шафаатыңызга кыямат күнү лайыктуу болгон адамдардын эң бактылуусу ким дегенде пайгамбарыбыз айтты. Лакад зананту я Аба Хурайра ан ла яс'алани ан хадал хадис ахадун awwal minka lima ra'aytu min hirsik ala al-hadis. Пайгамбарыбыз айтат. Мен ойлонгонмун дейт. Ушул хадис тууралуу сенен мурда эч ким сурабаса керек менден депчи. Анткени сенин хадиске болгон ачкөздүгүңү көрүп туруп ушуну айтып атам. Хадиске болгон биз дүйнөгө ачкөзбүз го. Алар хадиске, илимге, таквалыкка, ыйманга ачкөз. Ушуну көрүп туруп мен ойлогом дейт пайгамбар. Сенен мурда ушул хадис тууралуу эч ким сурабаса керек.
Номер 1 сен сурасаң керек депчи. Анан жооп берип атат пайгамбарыбыз. Ас'адун нас би шафаати йаумал қияма ман қала ла илаха иллаллах халисан мин қалби ау қал мин нафси. Равахул Бухари. Адамдардын эң бактылуусу менин шафаатыма лайықты болгон ал ким чын жүрөктөн ла илаха иллаллахны айтса ошол. Не деди? Ман қал, ким айтса ла илаха иллаллах халисан мин қалби, қалыс жүрөгүнөн айткан. Эч нерсени аралаштырбай. Бирөө мактасын, бирөө кыйын десин, бирөөдөн бир кажетим бүтсүн, же болсо бирөөнүн жамандыгынан кутулайын, же болсо дагы бир кыскасы айтканда эч нерсени албай, только Аллахтын ыраазычылыгы жүрөккө орнотуп, ушинтип айта турган болсо, ла илаха иллаллах деп, мына ошол адам эртеге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шафаатына лайыктуу болгон эң бактылуу адам ушул. Кана айтайлычы? Ла илаха иллаллах. Балдарга үйрөтөйлү. Өлүп калбайлы. Үйрөтүп калайлы. Аялыңызга үйрөтүңүз. Айтсын, кайталасын. Туура айтып атабы же туура эмеспи? Ла эмес. Ла илаха эмес. Илаха Бизде бир тамгабызда коюлуп калгандагы жок болуп калганда, атак экөө бөлөк да. Мындай к дегенчи. Мисалдан кой. Ошону өздөрү суранат элек да биздин академияда, ушуларды кны киргизип койсо проблема болбойт эле. Жылы киргизип мисалы к деген ал канчаны? Анан койду болсо кой деп жазып коебуз го. Эми кой эмес да ал эми. Кой, аны к бөлөк да азыр. Керемет дегенде ал к кетет да элечи. Керемет деп айтпайбыз да. К деген бөлөк. Мейлі тілге кірбейлі қойылып. Аз мен айтақтық әлі? Ла илаха иллаллаху. О менен айтылады. Иллаллаху. Аллахның атын айтқанда жоон, оозды толтырып айтады. Аллаху акбар. Оозды толтырып айтады. Алла дебейді. Ana aytыңызчы, ла илаха иллаллах. Машалла. Алла разы болсын, рахмат. Şu балдарга, неберелерге ким билбесе, бана айтып коелу, үйрөтүп коелу. Абу Саид Худри радhiyallahu anhu'dan rivayet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytar. Qala Musa, ya Rabbi allimni şey'en adkuruk bihi ve ad'uk bihi. Musa пайғамбар, улуу пайғамбарлардың бири. Таурат түшкөн бул китепке. Musa пайғамбар Алла Тааладан сурады. О Роббум, мага ушундай бир нерсени үйрөт. Мен сени эстеп жүрөйүн ошол менен. Дуа кылып жүрөйүн. Ушундай бир сөз үйрөт мага деди. Ушундай бир нерсени үйрөт. Алла айтты: "Кул ла илаха иллаллах." Болду. Сен ла илаха иллаллахны айт деди. Musa aleyhisselam aytты: "Ya Rob, kulli ibadik yaqul hada." Bunu bardıq эле бенделериң айтат. Musa пайгамбардын эми суранганы мага өзгөчө, мага гана тиешелүү нерсе болсо деп сурап атат да. Алла айтат: "Ла илаха иллаллахны айт" деди. Musa пайгамбар айтат: "Буну бенделериң айтып атпайбы бар эле?" Алла айтты: "Кул ла илаха иллаллах." Экинчи рет айтты: "Ла илаха иллаллахны айт" деди. Ошондо Musa пайгамбар айтты: "Кал иннама уриду шай'ан тахуссуни бихи." Я Алла, мен каалаганым мага гана спец болсун деп атат да. Ошондой каалап атам деди. Алла Таала айтты: "Я Муса, лау анна самават as-sab'a wal aradin as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihim la ilaha illallah." Угуал Муса, эгерде жети жер, жети асман таразанын бир ташында болуп, ла илаха илlallah бир ташында болсо, ла илаха илlallah ташы басып кетет. Шунчалык эми. Жабир разияллаху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Афдалу зикр ла илаха илlallah ва афдалу дуа алхамдулиллах." Раваху Ибн Маджа ва Насаи ва Ибн Хиббан ва Хаким. Пайгамбарыбыз айтат: "Зикирлердин эң абзели, эң жакшысы, эң улуусу бул ла илаха илlallah."
Dualardan en abzeli elhamdülillah. Ne kene? Elhamdülillah. Zikirlerin abzeli kaysı? La ilahe illallah. Duaların abzeli? Elhamdülillah. Şunun için inşallah zikirdi başlaganda la ilahe illallah'dan başlaydı. Duanı başlaganda elhamdülillah'dan başlaydı. Kaysidan başlaydı? Götürdü sırası elhamdülillah. Birinci sözümüz şu olsun. Dua kılganda ne deyinse sırası ne? Toylar olsun. Anam baldar göveysin. Ne yaxşı söz ele. Totattur ağa çeyin ayta turgan söz var. Birinci yaxşılıktın eşigini açık gerek dağı. Duanın eşigini açık gerek. Bizim tilegenimiz ne? Bolsun da otasa turgan. Elhamdülillah siz bolboydu. Ne siz bolboydu gene? Elhamdülillah siz bolboydu. Oşun için biz birinci Peygamberimizin aytkan duaların en abzelini aytıp koyun. Afdalı dua elhamdülillah. Sırasını aytınız. Elhamdülillah. Peygamberimiz aytkan. Ondan keyin vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Kıska. Peygamberimize salavat. Hadislerde gelir. Kim duada salavat aytıp, ayağında salavat aytsa, ortası söz kabul olur degan. Oşun için başında salavat aytıp koyuyoruz. Ayağında bir salavat bilen bitirip koyuyoruz. İki salavatın ortasından Allah Teala anı kaytarıp aytkendi. Ketdi optan. Duanın vardı kabul. Oşun için inşallah elhamdülillah bu nekene dualardan en abzeli. Hayır diyorsun, baldarga da şunu aytayın. Baldar da, kızlarımız da, bardığı, elimiz, yurtubuz, barına elhamdülillah deyip жүрeyli. Ne kılayla? Çoğuna ne deyiz? Başka söz izlemeyiz, biz koşuyla. Elhamdülillah. Barına dile, çoğuna dile elhamdülillah. Sebep mınday da, Жаратқан Allah Taala sizge bergen nerseni aykölдүүлүгү менен берип атат. Sizge бербегенди danışmandığı менен бербей атат. Sizden narazı olup бербей аткан жери жок. Siz андай деп ойлоп калбаңыз. Башкаларга берип атат, мага бербей атат деп. Дүниөнү да эми. Siz ага кыжалат болбоңуз. Allah sizge uşu түшүнүктү берген болсо, sizge жакшылык бергени. Siz uşunu siz жакшы түшүнсөңүз, Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala peygamberlarga bergeni sizge berip atат. Ulu insanlarga bergeni berip atат. Yani dünyönü Allah жакшы көргөнүнө дагы, жаман көргөнүнө деле, капырына, башкасына бардыгына берип аткан нерсе. Ага сиз эмне үчүн кыжалат болосуз? Кандай бир данышмандыгы себебинен Allah Taala sizge бербей атканды, siz ага Allah мага наразы болуп атат, ошон үчүн мага бербей атабы деген түшүнүктө болбоңуз. Allah Taala berse aykölдүүлүгү менен берет, бербесе danışmandığı менен бербейт. Берсе кандай берет экен? Aykölдүүлүгү. Сиздин кыйындыгыңыз ошон үчүн берип атам, андай эмес. Сиз эч кандай кыйын эмессиз. Онда сезип калбаң да эми. Мен деп калбаң да. Карунга кошулуп каласыз. Жер жуткан карун болуп калат. Мен ушунча байлыкты өзүм тапкам деп кыйын болду эле, жерге jutkуруп бүгүнкү күнгө чейин жер жутуп атат. Андай болбош керек. Kur'an'da Allah savak berip koygan. Allah Taala'nın berse aykölдүүлүгү менен берип турат тургандар. Бербесе danışmandığı менен бербей турат. Эгерде сиз имандуу эле болсоңуз, жакшы амал кылып атсаңыз, кандайдыр бир нерсени сурасаңыз бербесе, сиз ага кыжалат болбоң. Имам Бухари рахматуллаху алейх өзү айтат да, бир-эки жолу Алладан сурадым эле дейт. Дүниөнүн нерселерин сураган экен да. Сыра-сырасында Алла берип коюптур да, аны сурабай койдум дейт. Эмне үчүн? Мен мээнетимдин баардыгын бу дүйнөдө алып калып, ахиретте эчтеке жок болуп калбасмы мага? Ошо бу дүйнөдөн эле сурабай эле койдум дейт. Түшүндүңбү агырым? La ilahe illallah. Суроо жооп кетели. La ilahe illallah. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Ustaz, mende bir soru var. Men jakында үйлөнгөнү жатам буюрса, мен үйлөнчү кыз өз кесиби менен иштешим керек дейт. Мен муктаждык болбосо иштебесе дейм. Кесиби архитектор, дизайнер болгондуктан эркектер менен аралашып иштеши керек болот. Мен ошол себептен иштебесе дейм. Ушул маселеге кенен жооп берип коюңузду сураныч. Архитектор, дизайнер жакшы кесиби бар экен, колдонуш керек.
Бирок азыркындай жоочун эркектер менен аралашуу эмес. Киши тыйын табам деп үй бүлө талкаланбасын. Урматтуу эркектер, эске алып коелу да. Сиз эркексиз, сиз мусулмансыз. Сиз өзүңүзгө эле эмес, кыямат күнү аялыңызга да, бала чакаңызга жооп бересиз. Даюс, кызганбаган, каякта жүрсө жүрө берсин деген эркек даюс 5-7 табайт дейт. Бирок кызгануу да чеги менен да. Болор болбогон нерсеге деле анан кызганып топалаң чыгара бербей. Андайлар дагы бар, ал жакшы эмес ал. Ар бир нерсенин ортосу жакшы. Ошон үчүн иншалла бул келинчеңиз Кудай кааласа мынакей дизайнер болсо, үйдө отуруп деле дизайнерлик иштерди кылса болот. Азыр интернет маркетинг болуп кетти. Вообще сонун болуп. Үйдө отуруп эле иш кылчы. Өткөндө бир улуу адамдын сөзүн айттым го, өткөнкү сабакта. Жаштарыбыздын оңолуусу, өсүүсү илимде. Эркектердин оңолуусу, өсүүсү мечитте. Аялдардын оңолуу, өсүүсү үйдө. Бузгунчулардын өсүүсү, оңолуусу түрмөдө. Алар тиякта оңолот. Эл бузарлар, жер бузарлар. Ошон мына жердеги аз айтып атканыбыз, архитектор, дизайнериңиздер бул жакшы кесип. Бирок азыркындай неме тапсак болот да, иштесе болот. Машалла, көп немелер. Ошолор менен иштешип, кайсы жерде эркектер менен ушундай, то есть мындай сүйлөшө турган, учураш эме боло турган, мамиле кыла турган, договор кыла турган, ушундай кыскартып айтканда байланыш боло турган жерлер болсо, сиз өзүңүз болуңуз, жаныңызда болуңуз, чогуу иштерди кылып алат. Ажеке, мен көп жылдан бери жай казам. Мен өлгөндө мага сооптор болобу? Алдын ала рахмат. Алла разы болсун. Көр казган, жай казган динибизде улуу сооптордун бири. Бирок ушуну Алла үчүн казганга туура эми акчага казсаңыз деле болот. Мээнетиңиз ак. Ал көр казуу деле тамаша эмес ал. Таш, кум, чаң, кандай болсо да мээнет, акча төлөнсө ол адал эле ал. Бирок Алла үчүн иншалла бир мисалы айтты, мынча деди, андан төмөнүрөөк кылып калганы сооп десеңиз деле болот. Же болбосо кээ бир учурларда кембагал болсо эчтеге тыйын албай эле казсаңыз деле болот. Бирок хадистерде ушул жерде силерге айтканбыз. Кимге көр каза турган болсо, кыямат күнгө чейин үй салып бергендей сооп алат дегенбиз. Кандай дедик? Кимге көр казсаңыз, көргө жаткырып койсоңуз, кыямат күнгө чейин ошого үй салып бергендей сооп аласыз. Мына сизге тууган жакшы суроо бердиңиз мынакей. Алдын ала Алла разы болсун сизден да. Биздин суроо, аял эрден ажырашкандан кийин сөзсүз 3 айдан кийин нике өтөбү? Же 1 айдан кийин кошулбай, бирок нике окутуп алса болобу? Жок. Ажырашкан аялдар, талагын алган аялдар 3 айыз мөөнөт күтүш керек. 3 айыз көрүш керек. Андан кийин гана башкага турмушка чыга алат. Ушул 3 айыз мөөнөтүн идда деп коет шариятта. Иддасы бүтмөйүнчө нике кыйса нике өтпөйт. 3 айыз өтмөйүнчө 1 айыз өткөндөн кийин бирөөгө нике кылып баш кошуп алса арам болот, никеси өтпөйт ал. Ошон үчүн 3 айыз. Буну Куранда Алла Таала вал муталлакат ятараббасна би анфусихинна талатата куру. Талак алган аялдар, алар өздөрүнүн жандарын 3 период кармап туруш керек, күтө туруш керек. 3 период дегенде биздин Ханафи мазхабта хайыз дейт, башка мазхабтарда тохор, тазалык дейт. Биз 3 хайыз. 3 хайыз, мисалы бир хайыз көрдү, демек жатында эчтеке жок, бул боюнда жок эч нерсе. Дагы 2 хайыз Алла Таала бекер айткан жок. Толук тазаланат дагы. Мурунку күйөөсүнүн бардык отпечаткаларынан бери келип туруп, жаңы күйөөгө чыгамса таза чыгып кете берет. Баламдын атын Мухаммад деп койдук эле. Кичине ооруп калса атын көтөрө албай жатат деп көп айтышат. Ушул чынбы? Ушуну ким чыгарган билбейм. Кечиресиздер, мендер мындай көптөр андай сөз сүйлөй берем, бирок кичине бир келесо чыгаргандай. Канча айтабыз, Мухаммад деген кантип оор болсун? Бул эң улуу ат. Оор болбойт ал эле.
Ошо сиз оюңузга, түшүнүүңүзгө жараша Алла Таала ушуну кыйнап кое берет анан сизди. Күмөнүңүзгө жараша. Андай деп эме кылбаңыз. Билесизби? Мухаммад деген ат кандай коюлган? Амина энебиз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам апасы. Боюнда бар эле. Түшүндө көрдү. Периште келип айтты. Боюңдагы бала ааламдын мырзасы деди. Төрөлсө атын Мухаммад кой деди. Не кой деди? Түшүн кайнатасына айтты. Кимге айтты? Кайнатасы. Себеп дегенде күйөөсү өтүп кеткен да. Абдулла. Амина энебиздин күйөөсү пайгамбардын атасы төрөлгөнгө чейин өтүп кеткен. А кайнатасы бар эле Абдумутталип деген. Кайната ушундай түш көрдүм деп айтканда. Кайнатасы да өтө кыйын, кырак адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлдү. Анан кийин дасторкон жайып элди чакырды. Элди чакырып, элдин баардыгы келди. Эй Абдумутталип, небереңдин атын ким койдуң дей берди да. Айтты, Мухаммад деп койдум. Не деп койдум деди? Мухаммаддын котормосу өтө макталган. Ал айтты, асмандагылар дагы мактасын, жердегилер дагы мактасын деп атын Мухаммад койдум деди. Кимдегилер мактасын? Жер бетиндегилердин баардыгы мактасын. Асмандагылар несин? Мактасын. Өтө макталгандын аты Мухаммад деген сөз. Алхамдулилlah хамд дейт го, ошо сөздөн чыккан. Хамд, Мухаммад деген сөз. Кыямат күнгө чейин мактап атабыз. Пайгамбарыбыз кетти, азыр канча адам ар бир намазында Аллахума салли ала Мухаммад. Азандарда болсо Аллаху акбар. Пайгамбарыбыздын аттары жаңырып турат. Ошон үчүн мынандай түшүнүктү мээден чыгарып койгон. Оор келе андай мындай деген жок. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Мен мурас жөнүндө сурайын дегем. Сиңдимдин күйөөсү кайтыш болгон. Бир бакма баласы бар. Күйөөсүнүн бир туугандары үйүн талашып жатышат. Мурасты ата эне өлгөндөн кийин бөлүштүрөбү же кичүү баласы үйдүн ээси болчу, ошол өлгөндөн кийин бөлүшөбү? Жок. Мурас маселеси караңыздар туугандар, шариятыбыздын улуу маселелеринин бири. Ар бирибиз үйрөнүшүбүз керек, милдеттүү. Мурас маселеси. Адам өлгөндө адамдын ушу таштап кеткен мал мүлкү шариаттын көрсөтмөсү менен бөлүнөт. Адам өлдү, биринчи ушу өлгөн адамдын канча мүлкү бар? 10.000 сому бар. Хорошо. Ата энеси барбы жокпу? Бар. Ата энесине берилет. Бирден ал, 6-дан 1-ден. Эгерде ушу өлгөн киши аялы бар болсо, аялына берилет. Өлгөн инсан аял болсо, күйөөсү барбы жокпу? Бар. Анда күйөөсү берилет. Күйөөсүнө берилет. Эми ушу өлгөн адамдын бала чакасы барбы? Үйлөнгөн же бала чакасы жок эле? Же үйлөнө эле? Же ушундай кыскасы айтканда мунун балдары барбы жокпу? Балдары бар. Анда балдарына берилет. Эми карап туруңуз. Балдары болсо, бир туугандары да эчтеке берилбейт. Эгерде өлүктүн бир эле баласы эле болсо, бүттү. Бирок ошо бала бакма бала эмес. Белинен чыккан бала болуш керек. Бакма балага мурас эмес, ага чейин бере турганын берип алсын дейт. Хадия мадиягы садака кылып, бирок мурастан берилбейт ага. Түшүндүңбү? Белинен чыккан балага, ошо бала болсо болду. Ушу бир эле бала болсо, бир туугандар 10 болсун. Аларга берилбейт, ошо балага берилет. Үлүштөрүн алат ата энеси, аялы, күйөөсү, калган бардыгы баласына. Азыр мисалы мына ошо сүрөттө сиз айтып аткан ата энеси өлгөндөн кийин анан мурас бөлүнөбү? Андай эмес. Кичүү баласы өлгөндөн кийин мурас бөлүнөбү деп атасыз? Андай эмес. Демек мына азыр ошол күйөөсү, ошо сиңдиңиздин күйөөсү кайтыш болду. Демек ушу күйөөнүн канча мүлкү бар эле? Мурунку аялы барбы эле, жок беле? Жаса азыркы аялына баласы барбы, жокпу? Бакма балага берилбейт. Аялы барбы? Аялына берилет. Өлүп атканда никесинде болсо. Себеп өлөр учурунда автоматически нике бузулат, ошого бирок берилет. Макулбу? Андан кийин ата энеси болсо, ата энесине берет, ата энеси жок болсо баласына. Эми кокус баласы жок болуп калса, өлүктүн баласы жок болсо, анда кезек бир туугандарына. Хорошо?
Assalamu alaikum ustaz. Tekebir деген кандай? Жаман да tekebir деген кандай эле? Tekebirlik тугандар пайгамбарыбыз айткан, кимдин жүрөгүндө кыпындай tekebirlik болсо, бейиштин жытын жыттабайт. Бейиштин жытын жыттабайт. Бирок tekebirlik эмне? Сахабалар сурашкан, я Расулалла, бир адам жакшы кийимди кийгенди жакшы көрөт, жакшы бут кийимди кийгенди жакшы көрөт. Ушу tekebirlikке жатабы деген. Алла чырайлыкты жакшы көрөт деген. Инналлаха джамил юхиббул жамал. Tekebirlik деген деп туруп анан пайгамбарыбыз айтып койду бардык үммөтүнө. Ал-кибр гамтун нас ва батарул хак. Эки нерсе экен. Адамдарды кемсинтүү, акыйкаттан жүз үйүрүү. Ушул tekebirlik экен. Ушу сизде жок болсо, сизде tekebirlik жок. Ушу сизде болсо, tekebirlik бар. Эми канчалык деңгей болсо, ошончого жараша. Кудайым баарыбызды tekebirliктен тазаласын, амин. Кичпейил болуп, бирибизге кичпейил болуп, кеңпейил болуп жашаганга Аллахым жардам берсин, амин. Tekebirlik жаман. Башка бирөөнү кемсинтүү. Адамдарды өзүн теңине албай, аны төмөн көрүү, кемсинтүү. Ушунун аты tekebirlik. Оюн көтөрүп атат да. Ушунча гамтун нас деп коет. Ва батарул хак, акыйкаттан жүз үйүрүү. Койчу. Динин айтасың, намазды бирөө барып көрүп келиптир, мен мечитке сен эле бара берчи. Жүз үйүрүп, бир акыйкатты айтсаң, жүз үйүргөн, андай кылбаш керек. Кыз менен баланын ортосунда достук мамиле болобу? Жок. Бул шайтандык мамиле. Үйлөнгөндөн кийин, конечно, баш кошкондон кийин. Мен үй сатып алдым эле, кызыл линияда болуп чыкты. 10 күндүн ичинде кайра кайтарып берсем болобу? Мен дагы кызыл линия экендигин билген эмесмин деп жатат. Шариятта кандай чечилет? Кайтарсаңыз болот. Кызыл линия. Кантип ошо акчаңыз текке кетип анан? Тем более азыр мамлекетте азыр көрүп атасыздар. Кызыл линияны барды сыностор менен. Урулган нерсе үй бүйүңбү? Туура убагында эмне үчүн анан кызыл линияга? Бул шартты ham караш керек да. Assalamu alaikum. Men bir tug'an enim zina ish qilib жатат. Ата енемди көп какшатып, кыйкырып тилин албай, турмушка чыккан эжелеринде сөгөт, асылат. Атам ачуу үстүндө көп каргап коет. Үйдө көп уруш болот. Эмне кылсак болот? Сураныч, биз үчүн дуа кылып коюңузчу. Алла таалам хидаят берсин, ынтымак берсин, таквалык берсин, зынадан жиркенич берсин. Не деп айтабыз? Үйүңөргө дин алып келгиле. Үйүңөргө имандын сөзүн баштагыла. Үйдө намаз окугула, Куран окугула, зикир кылгыла, сүннөткө бекем болгула. Үйдөгү арам нерселерди баарын чыгаргыла. Мына баланы даватка чыгаргыла. Ушундай жаман иштерге жүрүп аткан болсо, ата энесин какшатып, эжелерин сөгүп, зынада жүргөн болсо, буну акырын тартып, мактап, сен жакшы деп атып, акырын алып чыгыш керек деп атат. Анан алхамдулилlah иман аракетке келип, жаман чөйрөдөн узак болуп, мечитке келе баштаганда түнү ар жакта калып калбай. Оңолуу процесси башталат. Оңолуу процесси башталат. Канчалык ага порция жетет, пока биз билбейбиз. Ошон үчүн бир жол чыгыш менен эле боло бербейт. Кайра чыгып турсун. Жаңы эле намаз окуп баштап атам. Кудайым буйрса, насип кылса 5 маал окуп атам. Бирок өзүм түшүнгөндөй окуп баштадым. Бирок жазуулардын карап окуп атам. Үйрөнгөнгө чейин ошентип окуй берсем болобу? Машаалла. Алла таалам бекем кылсын. Намаздын сыртында жазууларды окуп үйрөнүңүз, жаттаңыз. Намаздын ичинде аракет кылыңыз, аны таштаңыз. Намаздын ичинде туруп алып, сырттан мынтип окуй берсе болбойт да. Анан иншалла Кудай кааласа жамаат менен окуганга аракет кылып, үйдө аял киши болсо эч кандай кыйын эмес. Алладан дуа кылып эле аракет кыла бериң, бир жумада жакшынакай болуп үйрөнүп аласыз. Assalamu alaikum. Байке, дават дегенди кандай түшүнсө болот? Дават чакыруу деген сөз. Даваттын котормосу кыргызча чакыруу. Каяка чакыруу? Алла Таалага, Алланын динине, Алланын китеби Куранга, Алланын акыркы пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга, Алланын түбөлүк даярдап койгон ахиреттеги бейишине чакыруу. Жакшылыктардын баарына чакыргандын аты дават. Дават бардык жакшылыктардын энеси.
Бардык нерсе чакыруу менен болот. Азан бул Алланын толук дааваты. Себеп бул чакырат бизди. Каяка чакырат? Жакшылыкка чакырат, кутулууга чакырат. Дааваттын мааниси ушул, жамандыктан кайтаруу. Assalamu alaikum, суроо бар эле. Greenleaf деген компания жөнүндө маалыматыңыз барбы? Компанияда иштөөгө туура келеби? Чоң рахмат. Мен билбейт экен мындай компания. Assalamu alaikum устаз, кандайсыз? Алхамдулилlah. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көргөнмүн. Ал Алланын элчиси, көп кыйынчылыктарды көрүп, үммөт үчүн күйүп, бизге келип кыяматтын келип калганын эскертти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү бар эле, чачы дагы бар болчу, боюнун узундугу дагы 1-2 метр, кийимдери айрылган эле. Менин айтайын дегеним, чачы бар сүннөт кийингендерди инкар деп, башкасын башка деп бөлүп жарып атышат. Парда кийген такыбаларды чечтирип, көчөдө чечинген адамдарды эч ким ойлобой атат. Ар ким өзүнүн жашоосун ойлоп калдык. Келимени билбеген адамдар дагы бар экен. Ошолорго биз кыдырып даават кылбасак, аларга жетпейт. Сиздин эскертип айтсаңыздар, сиздерди угабыз. Видеолоруңуздарды көрүп эле намаз баштагандар, иманга келгендер көп. Алла разы болсун. Амин. Рахмат. Мейли айтабыз. Пайгамбарыбызды көрсөңүз мубарак болсун. Машалла. Соодада болгон тууганчылык мамилесини айта кетесизби? Мен соода тармагында иштеймин. Кээ бир кезде туугандарыбыз келип, кийинип кетишет. Алган товарын өз басына сурашат. Макул деп берсең, акчасын дагы бербей карызга сурап, узак күттүрүп жүрө беришет. Кээ бирөөлөр туганбызго деп акчасын деле бербей бекер сурашат. Устаз, жалпы соодагерлерге өзүңүздүн кеңеш насаатыңыздардан айтып коесузбу? Кимге кандай мамиле жасаш керек? Шарият жагынан, салт жагынан. Аллахым разы болсун сизден. Баарыбыздан разы болсун. Туугандар, соода бул мамиле да. Бирөөдөн азыркындай кылып алып алган жакшы эмес. Койт, мисалы, бир тууган болсо деле мамиле ачык болгону жакшы да. Ананы мен сизге берип атам. Мен өзүнүн басына деп сурап койсоң, совсем бекер сурай берген, тилемчиге кирип калат. Ал жөн эле культурный тилемчи. Тууганчылыкты астына коюп, анан сурап. Наоборот, туугандарга көбүрөөк берип койушуңуз керек. Ал дагы жок десе, бул бөлөк нерсе да. Өзүн ушунча эле баасын берин. Тууган деп эле анан башына илип алып, андай болбойт. Адам ичинен бузула баштайт. Ошондой сурап алдыңыз, мейли өзүнүн басынан төмөн кылып тиякпай. Ошондо да мисалы кээде бекер бер деп деле адамчы сен алып алганың менен анда береке болбойт. Ал кийим, ал идиште, ал нерседе береке болбойт. Сен ички дүйнөңдөн бузула баштайсың. Тилемчиликтин тамырлары орношо баштайт. Анан башка да сурай берсиң. Өмүрүңдүн аягына чейин сурай бересиң, сенин кажетиң бүтпөй өтүп кетесиң. Анан да сурабайбы? Кээ бир хадистерде келет да, мен кече жакында эле окугам. Аллахумма салли ала Мухаммад, сахабанын аты эсине чыгып калды. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Бир улуу насаат айтан, сен эч нерсени эчине сураба деген. Ошо киши ат менен баратканда камчысы жерге түшүп калса, алып берип кой деп жердегилерди да айтпайт эле. Түшүп алып анан минет. Ушундай нерсени да сурабайм депчи. Бул сураса болот эле, эчтекеден эмес, алып берип койчу десе эчтеке. Жок, ушуну да сурабайм. Вакыт барбы? Алхамдулилlah. 2 жыл мурун ата-энемдин каршы болгонуна карабай Польшага кеткенмин окууга. Ошол учурда бактылык кайда экенин билбептирмин. Азыр бактылык исламда экенин түшүнүп, ошол себептен ислам университетине окуйм деп жатам. Бирок ата-энем каршы болуп жатат. Кыргызстанга окуганы, эмне кылсам болот устаз? Ата-энени ыраазы кылың. Ислам университетинде окусаңыз өтө жакшы. Билимдүү дамыналарыбыз, машалла. Бул илимди алып алыңыз, Кудай кааласа, 2 дүйнөдө кор болбойсуз. Бирок ата-энени наразы кылып,
Yumuşak düşündürüp aytыңыз da. Menin ecem menen jezdem murun çoң ata çoң энелери жашап өткөн жерде үй салышкан. Бирок ал жерде көп жылдар бою эч ким жашаган эмес эле. Бирок тегерегинде кошуналары бар. Көптөгөн үй бүлөлөр жакшынакай эле жашашат. 5-6 жыл бою жакшы эле жашап жатышкан. Бирок мурунку жылы дайыма кечинде басырык сыяктуу болуп, эжем жездем андан кийин балдары да жыгылып калып жатышты. Көптөгөн молдолор келип үйдү жана өздөрүн бир канча жолу окутушкан. Эжем 5 маал намаз окуп жүрдү, жездем жумага барып турат. Куран окуганды билишет. Бирок өткөн жылы эжем дагы эсин жоготуп, өзүнө келбей кайтыш болуп кетти. Жездем да ошол замат жыгылып араң өзүнө келди. Скорый менен жардам кылынды. Азыр ал үйдө эч ким жашабай турат. Бирок ал үйдү тазаласа болобу жана кантип дагы барып жашагандан коркунуч болуп турат. Бул нерсе эмнеден болушу мүмкүн жана эмне кылуу керек? Алла сизден разы болсун. Кесепет эгер болсо 3 нерседе болот дейт. Аялда, атта, үйдө. Пайгамбарыбыздын хадиси бул. Шум деп коет. Эгерде ушундай болуп калса, алмаштырганга туура келет. Аялдын тили узун, саатан кечке мени жейт. Же аттыкы, же болсо үйдүкү деп. Ал кошуна жаман, же болсо азыркындай болуп кырсыктап, ничего сат башка жака. Ойлобосун, бирок кимге саткан болсо ошого да ошондой боло берет депчи. Жок, андай эмес. Эгерде өздөрү да карай турган болсоңор деле эч проблема жок. Ал жерге барып көбүрөөк Куран окугула. Көбүрөөк ошол жерде Куран окуп, ошол жерде кан чыгаргыла. Өзүңөр ичиңде намаз окугула. Кудай кааласа иншалла ушу менен илешкен-пилешкендер жок болуп кетет. Эгерде мүмкүн болсо, Бакара сүрөсүн башынан аягына чейин окуп туруш керек да. Ошондой көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн, сыйкыр, кара дуа, балекет, илешкен-пилешкендердин бардыгы талкаланып жок болот. Бакара сүрөсү. Бакара сүрөсү окулган үйдө мынандайдын бирөөсү калбайт. Мен бир кызга үйлөнөйүн дедим эле, бирок ал кыз испан улутунан ислам динин кабыл алганга чейин 2-2,5 жыл мурдагы жигити менен никеси жашаптыр. Менин жашым 23-тө, ал кыздын жашы 25-те. 1 жылдай телефон аркылуу сүйлөштүм. Тилекке каршы ал кыз менен зына кылып алган. 2-3 жолу тоба кылдым. Ал кызга үйлөнөйүн десем, анын тарыхы мени кыйнап жатат. Тыштан таштап салайын десем, жүрөгүм кыйнап жатат. Азыр аябай кыйналып кеттим. Кыйналбай эле кой сен. Ушу арам нерселерди кылып алып анан кыйналып. Истигфар, тоба таштаган мурдагы жигит бияк немелерден. Аларды кой, ыймандуу, мен айтпайм мейли, кайсы улуттан болсун, ыймандуу болсо ала бер. Проблема жок. Бирок азыркы мынандай кылган, мынандай жашоо менен кеткен бул болбойт ал. Арам нерсе менен болбойт ал. Жакшына таква, деми тоба кылган болсо болду ал. Болсо тарыхы кыйнап, нар жак бер жак. Өмүр бою кыйналасың, чын айтып кой. Азыр мейли 1 ай, 2 ай, 1 жыл, 2 жыл жашашсың, бала болгондон кийин дагы баягындай шайтан эске алып келет. Мурунку тарыхын эске алып келет деп, анан дагы чатак болот анан. Ошон үчүн азыр эле сен жакындап отурула. Анан кыргыздын кыздары толтура. Азыр аябай кыйналып кет. Сунуш бере аласызбы, эмне кылыш керек? Мен 4-5 жыл мурун студент болуп жүргөн кезде көчөдө баратып кошелек сыяктуу бир кездемеден 9500 сом өлчөмүндө акча таап алган элем. Ошол жерде бир канча убакыт күтүп турдум. Эч ким жок издеген. Бирөө находокко барып берейин десем, акча алышпайт экен. Анан Facebook аркылуу жарыя бердим. Эси чыкпады. Ошентип ошол акча киришип кетти эле. Эми ошону кимге кантип кайтарам? Ошо азыр Инстаграмга сиз эме кылыпсыз, жарыя кылыпсыз, тияк неме кылып, табылбады. Эгерде сиз өзүңүз ошо акчага муктаж болсоңуз, иштетип берген болсоңуз, проблема жок. Эгерде өзүңүз ошол акчага муктаж эмессизби, ошо көлөмүндөгү акчаны садака кылып бериң. Өзүңүзгө иштетпең. Бирок кийин кокустан ошо Facebook'тан аркылуу сизге келип мындай эле тигиндей эле деп точно айта турган болсо кайтарып бериш керек. Тигин садакасы созго сизге өтө кетет.
Менин суроом, өзүм 20 жаштамын. Куран жаттаганым медресеге киргени жатам. Кийин кантип үйлөнөмүн, кантип иштеймин деген ойлор басып жатат. Аны ойлонбой эле кой. Ал Куран жак жаттай бериң, Куран берекенин эшигин ачат. Бардыгын эшигин ачат. Иншалла, Алла Таалам иншалла жакшы ыймандуу сизге жолдош, то есть иншалла үйлөнөйүн деп жатам деп атса, Алла Таалам жубай насип кылат, кантип иштейм, Алла Таалам береке берет рызыкка. Куран жаттай бериңиз. Ушу күнгө аалам жаралгандан бери Алланы эстеген, Алланын китебин окуган, пайгамбарыбыздын Курани Каримди окуган бирөө ачка калган эмес. Менмин деген дипломдорду алып ачка өлгөндөр бар. Өзүн асынгандар бар. Бири-бири менен кырышып, өтө акыбети жаман болуп, миллиардерлер талкалангандар толтура. Бирок Куран жаттап, Куранга амал кылып, ачка өлгөн тарыхта жок. Алла жетишерлүү, адал, иззаттуу рызкысын берет. Салам алейкум устаз. Карындашыбыз Кореяда жалгыз 2 жылдан ашты. Жакында атабыз каза болду. Жалгыз болгондуктан угуза албай атабыз. Атаң ооруп атат деп алдап чакырсак, дарыланганга акча жиберсем дейт. Биз кыжалатпыз. Мен оюмча мындай деп айтыш керек да. Дарыланганга акча кереги жок. Өтө катуу ооруп атат. Доктурлар дагы оорураак айтып атат. Акча жибербей эле келе кал деш керек да. Катуу тийип кетпесин да. Анан кийин дагы деле келбей атса, анда ачык айтыш керек. Оорулошуп кетти, катуу болуп кетти деп акырындан мында кабарды дагычы сразу берсең да тиякта да жыгып албагыла да. Тем более кыз экен, талада экен, жалгыз экен. Кыздар атага жакын болот. Атанын өлгөн болсо катуу удар тийип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыркындай кылып сен ал дары парыңа деле эмес. Дарыга биз деле эме кылат элек. Просто өтө катуу тияка кетет, келе тургандай болуп атат. Ошон үчүн сен тезирээк келип кал деген менен чакырыш керек да. Мусулман эмес башка диндеги адамга ыйман болобу? Ыйманы болбойт. Ыйман ким исламга же ошондо ката жазып коюшканбы? Ыйман болбойт. Адам каза болгондо похорон күнү көп адамдар калп эле эл көрсүнгө ыйлайт. Ушул туурабы? Биз жакта үйүнө жакын калганда өкүрүп бакырат. Бул туурабы? Жок туугандар, мындай. Жакын адам өлгөндө адам кайгырат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын баласы өлгөндө пайгамбарыбыз айткан: көздөн жаш чыгат, жүрөк кайгырат. Бирок тилден Алла разы болгон гана сөз чыгат. Көздөн жаш чыгат, жүрөк кайгырат. Тилден Алла разы болгон сөз гана чыгат. Пайгамбарыбыз тыйым салган неден? Өзүн чапкылап, чачын жулуп, кийимин айрып, эси о, ушундай ыйлагандан тыйым салган. Экинчиси мына калп эле ыйлаган болбойт. Биздин динибизде калп эле жок да. Жасалма жок. Жөн эле кайгырып барыңыз, мейли, көңүл. Сиз айткандай азыр мына жөн эле өкүрүп мындай эме кылганы анда Алла бизде жок болгон. Мусулман жакын адамбы, жүрөк кайгырат. Негизги мына мисалы күйүк ушул. Менин суроом, мен досторум же тааныштарым уруш ызуучу жерлерге чакырып калат. Мен жакшы ниетте мусулмандарды уруштурбаймын деп барам. Ушул барганым туурабы же барбай коеюнбу? Кокус уруш болуп, бөлүштүрүп жатып, өлүп калсам, шейит боломбу? Алдын ала разы боласың. Алла разы болсун. Достор, тааныштар, ушундай болуп калсачы барыш керек. Ошол жерде эгерде ажырата алсаңыз, токтото алсаңыз, эрдик кыла алсаңыз, азаматсыз.
сөзсүз ой деп деш керек. Эки урушабы, эки коом ким болсо дагы мындай учурда карап тамашалаган эркектик эмес. Тамашалап отурган бул мусулманчылык дагы эмес. Эки мусулман урушуп атса, сен ажыратканга дагы жарабайсыңбы? Кой дегенге дагы жарабайсың. Эгерде анан сен өзүң өлүп калам деп корксоң, анда уруксат деге эле кой, барбай эле кой. Эгерде андай эмес болсо, бир аз кокустан ылдыйда бир эки тийип кетсе, иштек эмес ал. Болуп кетиши да мүмкүн бирок. Просто айтканда, эгерде элди эштирип атып, анан өзүңүз айтып атканда бөлүштүрүп атып, өлүп калсам шейит болосуз. Жакшылык үчүн кетип. Убакыт бүттүбү? Мен мынансын окуп коеюн. Менин зайыбым жаман оору менен ооруп жатат. Эртең операция болот. Жамаат менен дуа бериңиз. Амин. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Allah'ım barımızın günahlarımızı keçirgin, bardıq oorulарға şifa bergin. Ana şu katta жазган агабыз bu inibizbi ya Rabbul Alamin. Şunun juayına ya Rabbul Alamin şifayı kamil, acil, mustamir atağılgın. Operasiyası жеңил болуп, үйлөрүндө бала чакаларга курсанчылык менен кайтаргын. Күнөөлөрүн кечирип, даражаларын бийик кылгын. Бардық урушкандарды ya Allah өзүң достоштургун. Адашкандарды ya Allah туура жолго салгын. Allah'ım эки дүйнөбүздү абад кылгын. Рахмат.